Саламатсыздарбы, жаңылыктар топтому Чалкан медиа каналына катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Манас эл аралык аэропортунда мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун салтанаттуу түрдө тосуп ачты. 2023 жылдын 15 майында бокс боюнча коло байгеси Мунарбек Сейитбек уулу Манас эл аралык аэропортунда салтанаттуу түрдө тосуп ачты. Мушкер Кыргызстандын тарыхында бокс боюнча дүйнө чемпиондугуна биринчи медаль, коло медальды жеңип алды. Аэропортто мушкерди Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы спорт жана дене тарбия департаментинин директору Айбек Абдымомунов, ошондой эле спортчунун туугандары жана ЖМК өкүлдөрү тосуп алып жеңиш менен куттуктады. Эске салсак, бокс боюнча 22-чи дүйнө чемпионаты 2023 жылдын 30 апрелинен 14 майына чейин Ташкентте, Өзбекстанда өткөн. Чемпионатка дүйнөнүн 107 өлкөсүнөн 538 спортчу катышты. Урматтуу мекендештер, Ысык көл жаштар клубу коомдук бирикмеси уюмубуз 5 жылдан бери эл кызматында ак кызмат өтөп келүүдө. Бизге көптөгөн жарандар жардам сурап кайрылышат. Ооба, баарына жардам кылуу аракетин көрөбүз, бирок баарына мүмкүн эмес. Ысык көл жаштар клубу коомдук бирикмеси карындашыбыз Асанканова Азиза Танарбековнага колдоо кылуу максатында атайындагы өз ишин баштады. Кичинекей бөбөккө тез арада операция жасатыш керек, жүрөгүнө стенд аппарат салышы керек экен. Мурда жүрөгүнө порок сердцага операция болгон, жүрөгүнүн согушу начарлап бара жатат. Кайдыгер карабага мекендештерден жардам күтөбүз. Учурда стенд аппаратын салууга 300 000 сом каражаты керектелүүдө. Кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурайбыз. Биздин реквизиттер экрандагы номерде. Банк номерибиз 0703 228 293. Садыр Жапаровдун ушул жумада Кытайга сапары бүтүрүп жатат. Кытай лидери Си Цзиньпин Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын президенттерин 16-20 майда мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Кытай тышкы иштер министринин өзүнүн сайтында билдирген. Ведомство 18-19 майда Сианада Си Цзиньпиндин жетекчилиги менен Кытай Борбордук Азия саммити өткөрүнүн кабарлады. Жогоруда саналган мамлекеттердин башчыларынан сырткары иш-чарага Түркменистанын президентинин катышуусу дагы күтүлүп жатат. Буга чейин Садыр Жапаровдун май айында мамлекеттик сапар менен Кытайга барары айтылган. Бул тууралуу Кытайдын, Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин жетекчилери Жээнбек Кулубаев менен Цзиньгандын жолугушуусунда белгилүү болгон. Саунада жарым жылаңач кыздар менен эс алып турган милиционер кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын манан маалымат кызматы билдирди. Буга чейин социалдык тармакта Кант шаарындагы сауналардын биринде формачан милиция кызматкеринин жарым жылаңач кыздар менен отурган видеосу тараган. Маалыматка ылайык, териштирүүдө видеого тартылып калган кызматкер Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү экендиги аныкталган. Кызматтык иликтөөнүн корутундусу боюнча Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин буйругу менен Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына кызмат өтөө жөнүндө мыйзамынын талаптарын, укук коргоо органдарынын тартиптик уставын, ички иштер бөлүмүнүн ички кызматынын уставын бузгандыгы үчүн Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн МАБынын ыйгарым укуктуу өкүлү АД укук коргоо органдарынын кызматынан бошотулду деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары кызматкерлердин ишине тийиштүү көзөмөл болбогондугу үчүн Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигине жана жооптуу 8 кызматкерлерге катуу сөгүш жарыяланды. Элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Альянс фракциясы сунуштаган Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын аудиторлук кызматы ордуна талапкер Алимжан Байзаковдун кандидатурасын колдоого алды. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер жогорку кеңештеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында ишеним фракциясынан Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын аудиторлук кызматы ордуна чыккан талапкердин колдоодон баш тартты. Депутаттын айтымында аталган фракциянын талапкери эл өкүлдөрүнө өзү тууралуу керектүү кагаздарын толук кандуу алып келген эмес. Буга ылайык депутат Акылбек Түмөнбаев парламенттеги Альянс фракциясынын Кыргыз Республикасынын башкы эсеп палатасынын аудиторлук кызматы ордунан чыккан талапкер Алимжан Байзаковду колдоп, комитетте отурган депутаттарга бир добуштан колдоого алууну сунуштаган. Жыйынтыгында элдик топтун лидеринин сунушу бир добуштан колдоо тап, Альянс фракциясынын талапкери эле бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин тарабынан жактырылды. Эсиңиздерге салсак, Кыргыз Республикасынын эсеп палатасынын аудиторлук кызматы ордуна бара жаткан кызматкерлер профилдик комитеттерден жактырылып колдоо тапкандан кийин жогорку кеңештин жалпы жыйынтыгында анын талапкерлиги каралат. Урматтуу депутаттар, Данияр Эрмекович, жаңы ишенимден
баягы талапкерин бериптир, сизге кат түрүндө да берсе керек. Биякта регистрация болдубу болгон жокпу билбейм. Ошол эсептөө палатада иштеген киши катары бул кишини баягы Тажиев Алмазбек Самыдиновичти жакшы тааныйм. 1 жыл мурда жумуштан кеткен экен. Бүгүнкү күнү баягы резюмесинен башка эчтеке документ берген жок. Баягы мындай чоң кызматка бараткандан кийин диплому, судимость боюнча справкаларын алып келчү эле, эч кандай эмелерин алып келген жок. Бүгүн эми комитеттен карайбыз. Баягы кандай карайбыз? Эч кандай документтери келбептир. Үчүнчү күнү токтомду палатага алып чыгасыз. Бунун эч кандай баягы документтери болбогондон кантип алып чыгып бүгүн депутаттар кантип азыр добуш беребиз? Бир барак резюмесин алып келди деп эле карай беребизби же кандай кылабыз ушуну? Эч кандай документтери дайын болбогондугу үчүн ошол судимость болуш керек, дипломдун баягы копиялары бардыгы через баягы нотариус аркылуу болуш керек. Документтерин алып келбегендиги үчүн бир эле талапкерди бүгүнкү күнү сунуш кылам, ошол альянстын эмесин. Акылбек Тогузбаевдин сунушун дош коем, дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жапаров каржы пирамидасын жарнамалагандардын жазалоо мыйзамына кол койду. Кыргызстанда каржы пирамидасын жарнамалагандардын жоопко тартуу мыйзамы күчүнө кирди. Тиешелүү документке президент Садыр Жапаров кол койгонун маалымат кызматы билдирди. Аталган мыйзамды депутат Шайырбек Ташиев демилгелеп, 5 апрелде жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ага ылайык кылмыш жаза кодексинин 221-беренеси толукталат. Тагыраагы кимдир бирөө финансы пирамидасынын массалык маалымат каражаттарын жана интернет ресурстарын колдонуу менен жарнамалагандан кийин андан ири өлчөмдө зыян тарткан учурлар катталса, ага 150-200 миң сом айып салынат. Мында жарнама кылган белгилүү адамдардын жоопкерчилигин күчөтүү жана жарандардын укугун коргоо каралганы белгиленди. Мыйзамдын автору 2022 жылы пирамида фактысы боюнча 882 кылмыш иши козголуп, 1052 адам зыян тартканын билдирген. Алар 273 миллион сом жана 1 миллион 597 миң долларга алданган. Ташиевдин айтымында шылуундук кылган жарандар өз максатына жетүү үчүн элге таанымал адамдарды колдонуп жарнама кылышат. Алардын постторунан кийин карапайым эл ишенип алып, өз мүлкүнөн ажырап калууда. Андыктан каржы пирамидасын түзгөн шылымдуу эмес, анын ишин жарнамалаган адамдар дагы жоопко тартуу зарыл. Ош, миллиондогон доллар ташкан жолдон бас таткылоо учурунун видеосу. Кара Суу районунда Toyota Land Cruiser 200 автоунаасына аткылап 65 жеке ишкердин миллиондогон долларын тонноого аракет кылган 10 адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтымында окуя 2023 жылдын 27 январында Кара Суу районунун Нариман айлаймагындагы турак жайлардын биринде болгон. Анда 30-35 жаштагы чамасындагы куралчан адамдар машинага ок чыгарган. Бирок акчаны алууга үлгүрбөй минивэн менен качып кетишкен. Окуя видео байкоого түшүп калган. Карактоо учурунда ири суммадагы каражатты ташып бара жаткан 32 жаштагы МА жана 21 жаштагы ТА аттуу адамдар жаракат алышкан. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 207-беренесинин каракчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Кийин Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан колго түшүрүү жана чагылган операциялары киргизилип, шектүүлөрдү кармоо
канча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлө баштаган. Ички иштер министрлиги бүгүнкүгө чейин 10 адамды кармады. Алардын арасында эл аралык террордук уюмдун мүчөлөрү, анын ичинде Сириядагы согуштук аракеттерге катышкандар жана мурда соттолгондор дагы бар. Кармоо учурунда шектүүлөрдөн автомат, тапанча, баңгизат табылган. Учурда 20дан ашуун чектүүгө издөө жарыяланды, деди Сыдыков. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайдан 3 миллион 600 миң сомду карактоого дагы айыпталууда. Быйылкы түшүм кандай? Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургундар мынакей чоң болду. Кызыл, кочкул жакшы болду, мынакей чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Роско да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкам. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы молар сабактарын жоон. Картошканы бир сулардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Так эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз катарлаша эле. Саламатым мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара суат кылды. Бир эле сулардым мынакей. Экөөбүздүкүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жолу. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Туркияда президенттик шайлоонун экинчи туру 28 майда болору расмий жарыяланды. Туркиянын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун экинчи айланпасы 28 майда өтөрүн расмий жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Азыркы кырдаалга таянып эч бир талапкер 50% добуш ала албагандыктан 28 майда президенттик шайлоонун экинчи айланпасын өткөрүү чечими кабыл алынды. Бул Туркиянын тарыхында биринчи жолу болот деп билдирди комиссиянын жетекчиси Ахмет Енер. Бишкек убактысы боюнча 18-15 карата Реджеп Эрдоган 49,51%, Кемаль Кылычдароглу 44,88%, Синан Оган 5,17% алышты. Бирок чет өлкөдө добуш берген шайлоочулардын 35 миңден ашуун бюллетендери санала элек. Туркияда шайлоо участкаларынан алынган бюллетендерди саноо 100%га аяктады. Суу-Самыр Талас-Тараз жолуна $65 миллион бөлүнөт. Каражат берүүчү тараптар. Ислам өнүктүрүү банкы Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун оңдоого 50 миллион бөлмөй болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги билдирди. Маалыматка караганда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев менен финансы министри Алмаз Бакитаев Сауд Аравиядагы жумушчу сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммад бин Сулейман Аль-Жасер менен жолуккан. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан менен банктын ортосундагы Суу-Самыр Талас-Тараз жолун реконструкциялоого 50 миллион бөлүү боюнча макулдашууга кол коюлду. Ушул эле сапардын алкагында Касымалиев менен Бакитаев ОПЕК-тин эл аралык өнүктүрүү фондунун башкы директору Абдулхамид Аль-Халиф менен жолугушкан. Алар Суу-Самыр Талас-Тараз жолун оңдоого 15 миллион бөлүү боюнча келишимге кол коюшту. Белгилей кетсек, бул жол Талас облусунун Чүй, Жалал-Абад, Ош жана Казакстандын түштүк облустары менен байланыштырат. Окуучулар кабылган жол кырсык. Реанимациядагы бала комадан чыкты. Манас эл аралык аэропортуна кеткен жолдо автокырсыкка кабылган балдардын ичинен реанимацияга түшүп калган окуучу комадан чыкты. Бул тууралуу номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов Спутник агенттигине билдирди. Анын айтымында бала ушул жумада үйүнө чыгышы мүмкүн. 2013-жылы туулган бала комадан чыккан. Ийгине жана жамбаш сөөгүнө операция жасалып, нейрохирургия бөлүмүнө которулду. Буюрса абалы жакшы, ушул жума ичинде үйүнө чыгарабыз, деди Маманов. Эске 20 апрель күнү саат 11:30 чамасында кенже класстын балдары автокырсыкка кабылган. Манас аэропортуна кетип бараткан жолдо Сокулуктун Атбаш айылынан Лесной айылында мектепке чыккан автобусту артынан келе жаткан Гоубас маршруткасы сүзгөн. Автобустун ичинде 1-4 класстын окуучулары бар экени белгилүү болгон. Натыйжада ар кандай жаракаты менен жалпысынан номер 3 ооруканага 27 бала түшүп, 3-өө ошол эле күнү үйүнө кайткан. Андан кийин дагы 15 окуучу чыгарылган.